Достор, биз мисал үчүн Американын жашоосун салыштырыш үчүн кандай бир ойдомун десеңер, мисалы мен азыр туруп өзүмдү эстедим да. Эми албетте өзүбүздүн мекенибизди сүйөбүз, өзүбүздүн мекенибизди жакшы көрөбүз, бирок силерде ушундай болгон эмес беле? Эртең менен туруп бүгүн каяктан акча тапсам экен деген ситуациялар болуп калган да. Анан кийин бияка келгенде мисалы 1 жыл болду. Почти бир мындайча айтканда чөнтөктө пустой эле келдик да. Анан мен азыр көрсөтүп коеюн. Өзүмдүн гардеробумда моореки болгон ушул могу рюкзак менен келгем. Азыр гардеробто эми бияк беспорядок, бирок кийим батпайт да. Эми бул эмненин белгиси? Ошо захотел там себе кроссовки взял, захотел футболки набрал. Мисалы футболка десең, футболка любой нерсе доступный да мияктачы. Иштеп атасың, мисалы бир мурда $30 десе, аны сомго айландырып, там 2000 сом болот экен, анан 3000 сом болот экен деп элдер ушинтип эле го. Азыр болсо мисалы барып жана мисалы курсак ачып кеткенде үйгө келип кой. Эми не от того, чтобы баягы тамагыңды экономить этиш үчүн эмес, а баягы өзүңө здоровый питание да, потому что бул жерде деген питание менен проблема да. Мисалы кайсы жерде кантип жасайт билбейсиң да. Анан ошол себептен кээде биз мындай бир өзүбүзгө мындай жаккан тамакты мындай камырт менен, эт менен мощный кылып кууруп бир маалда ушинтип жасайбыз. Мына жасагам, мына өзүм жана көрүнүп атабы? Бул камыры менен сонун кылып. Эми муну холодильникке салып койсоң тура берет. Каалаган акчада муну деле жебейсиң, кес-кесте эме болгондо жейсиң. Жана барып магазинден майда чүйдү алгам. Эсептеп $50 чыкты. $49 ушундай. Кымбат деле бул $50 мисалы ойлосоң, аябай кымбат, канча продукт аласың деп. А биякта андай расценкалар, эме колбаса, халал колбаса булар. Ошондой эле мына сливочный май бияктачы. Бул эми огурцы, там эмне бар экен холодильникте, могу курицам бар. Кааласаң салаттын түрлөрү, балык, нан, жумуртка, сок, короче, в общем, Кудайга шүгүр. Бул арабтардын наны. Бул деле мына бүгүн алдым. Ушунчасын жептирмин мен, муну билбейм качан жепитим. Өткөндө орозодон калган мында калып кетет. Жүзүмдү ушинтип жууп коебуз. Мондай бал доступный, арзан эле. Чайга сахардын ордуна $8 турат. Мондай бал. Дагы бирөөнү алып келип койдум. Анан силерге айта кетчү нерсе, достор, Америкада жашоо баягы расход болосуң. Албетте мен эле эмес, баардыгы эле ушу Америкада жашап аткандар мага окшоп алар да продукт алышат, мага окшоп алар да кийим-кеч алышат. Бирок ошонун баардыгы баягы доступный болуп атпайбы? Сен таап, күнүгө чыгып, анан болгону баягы бияктан жатып алганга мүмкүнчүлүгүң жок. Сен жатып алганга мүмкүнчүлүгүң бар, бирок сен жатып алсаң, ошо күнүмдүк акчадан құр калам деп эле анан көбү баягы жатып албайт да, иштейт күнү убакыт биякта, потому что биз мурда Кыргызстанда жүргөндө время деньги дечүбүз да, баягы акча депчи. Убакыт бул акча дечүбүз. Ошонун маанисин түшүнгөн эмеспиз да. Бул жерде мисалы дос балдар бар, ошолор менен жолукканга дагы убактыбыз жок да, потому что сен ага барып элементарно бир жерге жолугуш үчүн жарым күнүң өтүп кетет да. Ошол $200-300 кур каласың деген сөз да. Анан эми айткылачы мына iPhone доступный
бардың паспортуң, сошалың, бир какой-то бир документиң бердиң, сага берди. Жөн эле сен колдоно бер. Аны баарыңар эле билесиңер. Ошол оператордун ОШК, Мегаком сыяктуу эле бизде биякта деле Verizon, T-Mobile, башка операторлор бар. Ошол операцияга телефонду деп элечи. Айына главное процент эмес, жөн эле мындай ошол 1000 канчадыр $100 болсо, ошол $1100 бөлүп коет айга. Айына 30 сомдон деген сыяктуу. 30 сом эмес, эми $30 да. Биякта сом деп айтат. Заправка аласың 30 сомго же 40 сомго, может 35 сомго, ар кимдики ар кандай. Тамак ичесиң, кээ бирөө кафеден барып тамак ичет, биз деле барып ичип коебуз кез-кезде. Ошонун баары эле мисалы күнүгө бир расход болуп турасың. Бирок ошонун баары сага акча мындай келип турса, анан ошол расходду мына позволять этсең өзүң, анда бул норма да. Мисалы жумасына бир жок дегенде 1,5 миңден баштап $2,000 чейин таап турсаң, сен өзүңдүн бир расходторуң тышкары определенный бир сумма алып тураса, бул это хорошо да, сен башың оорубайт. Кыргызстанга мисалы үчүн $100, $200 салсаң, бул чоң акча, канчалаган маселелер чечилип калат мисалы үчүнчү. Бул жерде болсо ал акчанын күчү жок да. Себеби дегенде бияктын жашоонун мындай уровени деп коебу, өйдөрөөк, экономика күчтүү. Анан ошол себептен баягы эмне үчүн тракка чыгышат? Тракта трак драйверди сүйүп калдым же профессиональный трак драйвер болом деп чыкпайт да. Ал жерде просто акча эң көп төлөнгөн ошол тракта, ошон үчүн ошол жерге чыгышат. Анан ошол жерден бир аз акча чогултуп үй алышат, анан бизнес ачышат, анан башка. Бирок ал нерсе менен чектелбеш керек. Андан тышкары көп биякта биз билген, билбеген нерселер толтура. Анын баарын кылыш үчүн бирок тил керек, конечно, и баш керек. Анан ишти кылса болот да. Потому что сен физически тапкан акчаң, Кудайга шүгүр, табасың, жакшы эле табасың. Бирок сен эгерде мээңди иштетип башкача жол менен акча табам десең, это в будущем айтып атам да, мага касается эмес, баарыбызга эле касается да. Сенде чоң мүмкүнчүлүктөр ачылышы мүмкүн. Ошол нерсеге просто жеткени бар, жетпегени бар, ага умтулганы бар, умтулбаганы бар дегендей. Кызыкканы бар, кызыкпаганы бар. Эң негизгиси ден соолук болсун. Анан документтерди бүтүрө берейли, документтерди ала берейли, тилди үйрөнө берейли, эл көргөндү көрүп, иштегенди иштеп, кылганды кылып иштей берейли. Анан буюрса буйруганын көрөбүз дегендей. Силер менин айткан сөздөрүмө өзүңөргө пайдалуу нерсени алдыңар деп ойлойм. Албетте эч кимди укпагыла, только өзүңөрдүн мындайча айтканда өзүңөрдүн чечкиндүүлүк болушуңарды, анан өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү угушуңарды каалайм, потому что бул эң туура чечим болот. Ошол баардыгыңарга ийгилик.